Акчийге түндө сүйүнчү келгенин үйүндө жаткан сонун чоң энем да угуптур. Үйүнүн карышчыл алчу эмес, кантип жеткенин билбейм, кырманга барыптыр. Чачы башын таранган, кара баркыт чепкени бар эле, аны кийиптир. Белдемчисин байланыптыр. Бутунда көлөч маасы, кара бөртмө жуулугун салынып, майлап катып жүргөн табылгы таягы колунда. Сонун чоң энем мурда айтпайын угуза электе, тизеси ооруй электе ушинтип жасана алып тойго барчу. Ал таягын бирде таянып, бирде белине арта сала кайкалап тура калып, улам тынып, эки бутунан тең мөгүдөп аксап, кызуу эгин басылып аткан чоң кырманга келатты. Обочодо бул ким болуп кетти дешип, кырманчылар таанышкан жок. Сонунду мында жөө басып келет деген эч кимдин оюна келбеген жумуш да. Сонун экенин даана тааныганда баарыбыз эле аңкайып карап калыппыз. Алдынан чыккан келин кесек жүгүнүп өтүштү. Бир-эки абышка "Байбиче амансызбы" деп учурашкан болушту. Алар деле "Байбиче келчи эмеселеңиз келип калыпсыз" деп сураша турган. Бирок сапырылган кызылды жоруп ташып болуп жер карашты. Эмнегедир аны менен сүйлөшкөндөн баарысы качышты. Сонун болсо адатындай Гүлүстөн күндү карай учканбы дегенди адамдын жүрөгүн калтырата күңгүрөнүп, эч ким менен иши жок, бу дүйнөдө жалгыз өзү калгансып жылып келатты. Менин каршыма жеткенде таягын белине арта салып, кайкалай тынып, тигилип карады. "Чунак жетимсиңби" деди ал. "Эмне жүрөсүң" дегенчелик карап калсам керек. "Жакы сүйүнчүлөп келген эме кайда чунак" деди. Башы калт-калт этип турат. "Буякта" деп тигилер бозоочу олтурган боз үйгө эрчитип кирдим. Сүйүнчүлөп келген кара неме бозого кара көк болуп чыңалып, алты менен 21 ойноп олтуруптур. Башка эч ким жок. Алдыларында бир чыныдан көбүгү үй тиккен бозо. "Сал, түштүң" деп жаткан экен алтыны. Бардык дитин картага алдырып койгон немелер үйгө киши кирдиби, ит кирдиби назар салышкан жок. Экөөнүн тең жандары карарып алыптыр. Бирин бири жебийчүдөй тиктешет. Сонун түгүл суу каптап келатса да козголушар эмес. Сонун тигилерди үркө карап, чыгдан жак менен өтүп төргө отурду. Ал мулук кепкачан кара немени жоголгон баласын бүшүркөп жаткансып карап, ээги салаңдай далдырай түштү. Балким аскер кийимчен түшкөн айтпайын сүрөтү менен муну окшоштуруп жатты. Анан үнү каргылданып: "Ой балам, аманбы" деди картадан бошобой жаткан кара немени. "Аман аман" деди ал. "Алаксытпасаңчы" деп ойноп жатканга деген мүнөздө. Кара неменин колу бошой түштү. "Ой балам" деди сонундагы. "Кулак сенде? Тек үстөк болду го дейм." "Жок" деди алды, лыпылдатып, карта алмаштырып. Бирди өзүнө таштап, бирди тигинин колуна карматты. "Сен ошо уруштун күйгөн жеринен келди дейби" деп сурады сонун. "Ананчы көңүл бүт картада. Тек үстөк сонун унчукпай калды. Тигилер болсо 18, 19 деп карта эсептеп жатты. "Уруш басылган калды дегени распы" деди сонун. "Аз калды, аз калды. Аз калды. Тек жарымын бер. Карталам." Алты кежелип болбой койду. "Алсаң алып кет, акыркы оюн." Сонун дагы бир нерсе сурачудай: "Ой балам" деди эле. Тигилердин кыжылдаганы басып кетти. "Ылдыйла, болбойт." Кара неме колунан карталар учак ашчудай мыкчып, ызаланып отурат. Анан тобо кел дегенчелик алаканына түкүрүп алды. "Келе." "Ой балам, ошо жактан байза күп айтпайымды көрө алган жоксуңбу" деп сонун оозун жийип алгыча тиги карталарын жерге бир чаап дарк этти. "О, жок, жок! Атаң башы!" Сонун чочуп кетти. Уттурган неме баарысына сонун чоң энем айыптуудай колун жайды. "Мына, күйдүм." Анан өтүгүнүн кончунан тартипсиз пырышкан сомдорду сууруп, алтынын алдына бирден ыргытып жатты. Пристанга эгин тарткан арабага түшүп жөнөп кетти ал. Ажамды күнөөлөбөйм мен. Ажамды эмне Анын ордунда ар ким ошентмек. Бирок
Ушундай болот экен Адамга келе турган жакшылык, саргарып көп күттүргөн үмүт, бардык талап тилегиң орундап, мына эшик аттап кирип келчүдөй болгондо, ушинтип да кыйчалышат экен Ушинтип да калп айтат экен Ким болсо да оңбосун, оңбой калсын. О менин бала кыял армандуу жеңем. Өнөктүк кызуу чөп, кызыл кырман болуп жатса отурулайм, жол карайм деп суранып алып жүрбөйбү? Сүйүнүчкө демигип, күнү түн уктабайт. Заардан мени ойготот. Тура кой, байкеңдин жолун тособуз. Мен уйкуга камалат окшойм. Тур, байкеси уруштан аман келаткан киши да ушинтип уктайт бекен? Апей! Деп өйрөктөп. Анан бир айылдын четине жалгыз бакка келип жол карап, жол болсо тагдырга окшоп өңгүл-дөңгүл. Жол уятына чыдабай каякадыр качып бараткандай, жолдун астында карой. Ал жападан жалгыз, эгинин оруп кеткен, мая саргайып жатат. Каройда уруштан аман келаткан өмүрлүк жарын күткөндөй, күтүп жатып саргайып кеткендей. Жалгыз бакка эртеси да келип, жол карап, жол болсо тагдыр сыяктуу белгисиз болуп жатат. О менин шертинебек, таптаза жеңем. Өзүң бир кызык неме эмессиңби? Ырымчыл, жакшылыктан үмүт үзбөгөн, үйдөн азык ала келип жол карап, күтүүдө отуруп тамактанып, бул байкеңдин шыбагасы деп тамактан өзүнчө бөлүп коюп, кезинде эгин көлдөй болуп толукшуп, бирде ак күмүштөнүп, боорун көрсөтүп, бирде жапырылып көк чашыл түс алып, коюу жаш чөп жыттанып, буруксуп турчу каройдун да мезгили кеткендей, өкүттө калгандай томсорот. Алда алыскы сапардан киши күткөндөй, күтө берип, аз сөздүү, мереске айлангандай. Жалгыз бакканын эртеси да келип, жол карап, бактын түбү менен табышмактуу журап, али күчүнө кире элек, муздак илеп, уруп, көзгү суу агат. Аны тыңшап отуруп, байкемдер келчү жолду ким талбай тиктер экен деп, көпкө дери кирип киргенбей, зоок кылып карап. О менин ыр сүйгөн жеңем Гүл издеп келем деп, кырка жээги али көк чашыл тартып жаткан алышты бойлоп басып, кеч күздө да талаада гүл болмок беле, жакшы көргөн абанына салып, аста созуп, уккулуктуу ырдап баратат. Жаш өмүр өтүп баратат сыдырым соккон шамалдай. Эсимде жок. Ошондон канчадан кийин экени. Айтор ажам экөөбүз да айнырык жол карап күткөндү коюп, ар кимибиз өз жайыбызга алаксый кеттик. Ажам кырманына, мен байзак ооругандан бери анын ордунда күндөгүдөй көк сандал менен пошто тартып жүрдүм. Бирок эки көзүбүз тешилип жолдо, күндүр түндүр кулактар болуп жол багабыз. Ал күнү тамганын поштосу кечигип түшкөн. Кийин келди. Аны менен кошо кайышкабы соконун аттарынын камытынын кайышындай агарып эскирген, тапанчасын жан башына салкыйтып билген бирөө келди. Усубакын ачендиктеп, байзак оозунан түшүрчү эмес. Ошол уш экен көрсө. Поштолордун ал жайын текшерип жүргөнбү, Айтор улам бир пошто киресине түшүп, кыдырып бараткан экен. Сонун ага байзактын жайын айтып, бу өзү жетим неме, чыйрак, ат арабага ээлик болуп жүрөт. Бүгүн кеч чыгып калды, бала эмеспи, эси чыгаар көз сал деп табыштаган болду.
Көк сандал адатындай адамдын уйкусун келтирген кашаң желиши менен жүрүп отурду. Жай саратан, ой талаалардын үстү ымыр-чымыр болуп, көзгө көрүнбөгөн жалын алуулуп күйүп жаткан сыйт. Төмөндө болсо көгөргөн көл, кыштактын жогор жагында адырга жармаша берген ченде апийим керүүлөрү. Кыбырап ак кызыл кийимчен балдар, кыздар урук терип жүрүшөт. Ошолордун ары куйрогулаш кыркалекей суналган жашыл адырлар улам бийиктеп отуруп, зыңгыраган кара тоонун кырына чыгат. Ошо тоонун туу кырында не карагай эмес, не тал эмес, бир нерсе жападан жалгыз турган. Ал мага баласын жаандан корголотуп, көкүрөгүнө кыса, этек жоолугу шамалга делбиреп, бир жакка чуркап бараткан аялды дайыма элестетип турат. Мен китептен ошондой сүрөт көргөмүн. Чыккандан бери ооз ачпай, арабаны сүзө үргүлөп, усубакын жүрүп отурду. Кимдин баласы экенимди да сураган жок. Анан кыргыз бешимченде Шарпылдакка келдик. Шарпылдак кызык жер. Төмөнү көл, көлдүн бет маңдайы бычак менен кескендей бийик жар. Жол жардын түбү менен өтөт. Жар менен көлдүн ортосу 10-15 саржандай. Карылардын айтуу боюнча, илгери көлдүн толкуну ушу жарга жаба берип, шарпылдап үн чыгарып турчу экен. Шарпылдак деген ат ошондон уламмиш. Эми болсо, көк жардын түбүнөн тигинче оолап кеткен. Шарпылдактын калган тарабы болсо, эшилген кумдуу чап, кокту колот, булуң буйтоо, төө жайыт деп коюшат эл. Биз келсек, Шарпылдак адатынча ийин жатыптыр. Сай жээгинде түпүйүп чыккан бай алтыгананын үстүндө куйругун жерге сереңдетип, жалгыз сагызган конуп отуруптур. Биз жакындаганда шакылыктаган бойдон ал да учуп кетти. Дайыма токтоп жүргөн жерине жеткенде көк сандал тык турду. Көк сандал экөөбүзгө бул жол жатталып бүткөн да. Мени же атты заара ушатат деди окшойт. Усубакын камарабай махорка урой баштады. Түтүнгө ышталган мурутун коёндукундай кыймылдатып, орогон чылымын оозуна салды. Оттук ташын бир топко койгулап атып, куу түтөтүп чылым күйгүздү. Өпкөсүн көптүрө узун леп тартып, эмне турасың деди. Жалдырабан карап турган мага. Шарпылдак дедим. Деди усубакын. Күтөбүз да. Күтүү керек. Же отурлай берсекпи, деди кайра туруп. Жок, болбойт. Мага эчтеме эмес, атка убал. Кайра жете албай калам. Ара жолго таштайт дедим. Анан бир чалдырып албаса, көк сандал башын кесип алса да жылбайт. О, түгөтте. Мейли, күтөлү анда деди. Күн кыргыз бешим болуп калды. Жай саратаны болгондуктан Алиге Закымдын курчелеби кумдан кете бербей, аба үп тартып турду. Мен атты чыгарып, арабамдагы бир боо чөпкө чалдырып, ырдыбандын көлөкөсүндө ыкшыйып отурам. Усубакын ачендик тамекисин коюу тартып, көлдү карап коюп отурат эле. Жеде оозу күйө турган болгондо, калдыгын ыргытты да көлдү көздөй басты. Жээкке барып, шашылбай чечинди. Анан көлгө өзү мурда түшпөй, чылгоолорун, ич көйнөгүн самындап жууп, ысык кумдун үстүнө жайды. Ошондон кийин барып, шапшыбай акырын кирип, көл ичине жүйүртө басып, отуруп жуунду. Кайра чыгып кумга жата кетти.
Жо, бир аз жатып кайра сууга кирди. Ушинтип бир аз убакыттын ичинде 3-4 курдай көлгө жаш балача кирип чыгып жиберди. Кыязы көл да жылып, кум да ысып, жакшы болуп турган окшойт. Бир топтон кийин арабага келди да үстүнө чыгып, ырдыбандан бутун салаңдатып отуруп, шамшуңдап бирдеме жеп кирди. Мен бери алдыда отуруп, кел дейт го дедим. Анткен жок. Эрдим кеберсип, курсагым ача баштаган эле. Ырдыбандын шатысынын арасынан карасам, бөтөлкөдөн сүт ичип, нан чайнап отуруптур. Мен деле сонун чоң энемдердин аш айранынан бөтөлкөгө куюп алсам болмок экен деп оюма кетти. Бирок тияктын поштосу мынча кечигет деп ким ойлоду? Байке дедим, арабанын астында көлөкөдө отуруп. Деди Усубак Уначендик, оозу тамактан бошобой буйдалып. Аскерге эмне барган эмессиң? Анын сага эмне кереги бар? Деги айтам да. Өкмөт өзү коюп атат. Бу жерге да киши керек дейт. Абышкадан жонуп жасалгандай бала экенсиң. Ал арабадан түшүп, оозун кырка төөнөп турган сыган сары мурутуна арчыгылады. Мен түшкү азыгымды ичип алдым деди. Анан кыйын иш жасагансып. Сенчи? Менин курсагым ток. Усубак Уначендик тиштерин шимип, жээкте кумдун үстүндө жайылып жаткан кийимдерин көздөй басты. Күн кечпешимден көп ылдыйлап кетти. Тияктын поштосу дагы эле көрүнгөн жок. Кийимин кийинип келген Усубакун фронтко жиберген элдин катын посылкасын тийиштүү жерге эртерээк жеткириш керек эле деп улам айтып кан кулай баштады. Мен тияктын поштосун утурлай турганымды, эгер утурласам, ат жүрбөй кайра айылга жетпей ара жолдо каларын, ал эми пошто болсо күнүгө тартыларын айтып, шарпылдактан ары карыш жылбайм дедим. Экөөбүз бир топко кезилдешип турдук. Усубакун да бара-бара күчөп кирди. Закон боюнча мага мындай укук берилген, тигиндей укук берилген. Попробуй, жеткирбей көр. Мен да тилимди тартканым жок. Закон болгондо тоңдун поштосу кечиксе, аныкын акчы колхозу тартсын дептирби, дедим да. Байзактын мага аябай какшап айткан сөзүн өзүмдүкү кылып, башымды кесип алсаң да, шарпылдактан ары карыш жылбайм, деп түңүлтү айттым. Усубак Уначендик жан башындагы тапанчасын кабынан сууруп алып, асманга даң дедире бир атып, атаңдын дезертир. Сендей балдардын жүзүн көлгө айдап барып сугарып келгенге жарайм? Айда дегенде айда, деди. Мен көк сандалды бөрү желишке салып, айда деген жагына айдап жөнөдүм. Ун чугушпай жүрүп отурдук. Күн көлдүн үстүнө кызыл жаян нур төгүп бата баштады. Урматтуу угармандар, сиздер адабиятты уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.